Эгерде дүйнөдө bir кыйынчылык болсо, ушул дуаны дуа кылат экен да. Я хайю я койюм би рахматика астагис. Эй, я хайю я койюм деп Аллахтын ысым сыпатын айтып атат. Я хай, эй Аллахым, сен тирүү затсың. Сенин тирүүлүгүң бөлөктөрдүн тирүүлүгүнө окшобойт. Сенин тирүүлүгүң башталышы жок, этеги жок. Я кайюм, эй Аллахым, сен бүтүндөй ааламды көзөмөлдөп иретке салып туручу затсың. Бааламдагы болуп аткан бардык нерсе сенин көзөмөлүңдө турат. Би рахматика астагис. Сенин рахматыңан жардам сурайм. Өзүң рахматың менен бизге жардам бер. Аслихли шани куллаху. Эй Аллахым, менин иштеримдин бардыгын өзүң жөнгө сал. Вала такилни ила нафси торфата айнин. Эй Аллахым, эч качан мени өзүмө кое көрбө. Мени өзүмө калса, анда иштин бүткөнү ошол. Деп Пайгамбар алейхиссалату вассалам турмушта bir кыйынчылыкка туш болгон ушул дуаны кылат экен да. Анткени адам качан өзүнө ишенсе, анда Аллах таала өзүнө таштап коет экен. Ал эми кимде-ким кандай кыйынчылыкта жараткан Аллахка таянып, менин атам чечпейт, проблемамды апам чечпейт, бир тууганым чечпейт, чыныгы акыйкый бүт бардык адамдын башына түшкөн мүшкүлдүктөрдүн бардыгынан жол ачып, жардамга келүүчү бул жараткан Аллах деп ишенсе, бул чыныгы мусулман адамдын ыйманы ошондой болуш керек. Мана ошондуктан пайгамбар үчүн дуа кылган мындай. Я хайю я койюм би рахматика астагис. Аслихли шани куллаху ва ла такилни ила нафси торфата айнин деп Пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге үйрөткөн. Ошондуктан кимдин башына bir кыйынчылык, мүшкүл иш түшкөндө ушул дуаларды окуп жүрсөк, Аллахтын жардамы менен иншалла Кудайым жеңил кылат. Анткени бул дуаларды Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам окуган.